саламатсыздар. YouTube каналга хош келиңиздер. Мен Алмаз Өмүр. Мындай экен да, жашоодо көп кемчилик кетирсең, көп нерсени билет экенсиң. Ошон үчүн кыргыз айтып тур да, көп жашаган билбейт, көп көргөн билет депчи. Анан билбейм, кандайдыр бир деңгээлде менин да басып өткөн жолум бар да, басып өткөн жолум бар. Ошону менен сиздерге бөлүшөйүн дедим. Анан басып өткөн жолумду ушул жерден бир токтоп, өзүмө пауза кылып, 15 күн, 1 ай болуп калды. Өзүмдү артта басып өткөн жолду жана алдыда басып өтчү жолду кандай кылып шайкеш келтирем. Мен алдына карасам, өтө интернетти изилдешим керек экен. Соцчелерди аябай изилдешим керек экен. И ошол боюнча бөлүштешим керек экен. Ошондо мен алдыдан дагы алдыда жүргүдөй экен. Арттагы кемчиликтерди карасам, эң жакшы кемчиликтер болуптур. Ошону мындан ары бөлүшүп турайын дедим. Анткени адам канчалык оюн айта алса, эл деген тараза, эл сынчы, элден дагы жакшы комментарийлер келет. Ооба, бул жери туура, бул жерди мындай кылышыбыз керек экен деп. Анткени менин аудиториям бүт жакшы оюн билип салган, жакшы сөздү жаза алган адамдар да. Мен мисалы эң эле биринчи айтайын да, баарыбыз бүгүнкү күндө бирөөнөн жакшы сөз угабыз келет, бирөө жаман сөз айтса, сразу эле жаман сөз айтканга даярбыз. Мен бир нерсени байкап калдым, достор. Бир ай, 2 айга жакындап калды, эртең менен элге туттуктап айтам да. Ушуну мен уже адатка айландырдым. 5те туруп туттуктап айткам. Бирок эртең менен эрте туруп туттуктап айтыш бул өтө кыйын нерсе. Бирок мен эртең менен эрте турганда мени бирөө соксо, мен шыр эле согором. Бул оңой ма? Көрдүңүзбү? Бирок бул калыптанып калган нерсе. Жакшы нерсени айтыш бул аябай кыйын нерсе. Аябай кыйын нерсе. Ошол сыяктуу мен бир күндүк графигимди түздүм. Ал графиктин ичинде мен буга чейин ата-энеме чалам дечүмүн, бирок чалымчу эмес. Качан эстегенде же бир жумуш аркылуу гана чалып калбасам, кептин ачыгы мындай официальный күндө чалып турчу эмесмин. Мен ошону атайын бир жумалык графиктин ичине киргиздим. Мындан кийин мен ата-энеме кайсы убакта чаларымы ата-энем билет. И мен да билем. Бул биринчи жетишкендик. Экинчи жетишкендик үй-бүлөгө, мындай үй-бүлө менен жашап жүргөнүбүз менен балабызды мисалы моңча саат моңчада баламды ойнотом, көңүл бөлөм деп официальный мындай таблицабыз жок. Мен ушул таблицаны түздүм. Мындан кийин мен канчада балам менен саат канчада ойнорум, балама анык. Мен ошол убакта сөзсүз көңүл бөлөм дагы ошол убакта балам менен ойнойм. Мен аялым менен күнчө отуруп дагы чай ичип, ага көңүл бөлүп, уга турган убакытты да бөлүп койдум. Буга чейинки жашоомдо ооба чоң чаран отуруп, балдарым, бала чакам, киши кара келип калса, киши кара менен отуруп чай ичип жүрчүмүн. Бирок мен аялыма көңүл бөлбөй калчу экен. Мындай карасаң көңүл бөлгөндө чогуу жүрөсүң, бирок официальный эмес экен ал. Мен официальный аялыма көңүл бөлүштү. Атайын күндүн бир күнүнө саатка жазып койдум. Мунун баары бир аздан иштеп баштады. Мен жашоодо мындай карап көңүл бөлчү эмес экен. Мындай жашоого ыраазы болуп, мындай деп айтсак, медитация кылчу эмес экен, мындай айтканда. Жашоону карап кыялданып, расслабукка кармап, мен ушуга да атайын бир күнүмдүн бир нече минутасын бөлүп койдум. Мына мен жашоом ушинтип тартиптеп атам. Ушунун баары Кудай буйрса сиздерге бөлүшүп турам достор. Дагы мен ден соолукка көңүл бөлчү эмес экен. Ден соолукка көңүл бөлөм деп айтылат, баарыбыз айтабыз. Бирок бир күнүңүздүн бир нече саатын атайын ден соолукка бөлдүңүз беле? Жок, андай боло эле. Ток ойноп коюшуңуз мүмкүн, турник ойноп коюшуңуз мүмкүн анда-санда. Бирок атайын официальный күндө көрчү нерсе боло элек. Мына ушуну атайын бир күндүн
1 saatına bölüp çıktım. Ең дәл көңіл бөлуші нәрсе, мысалы біз тамақ жейміз десек, завтрак деп қойсақ, завтракты 10-да ішуіміз мүмкін. Завтракты саат ертемен 6-да ішуіміз мүмкін. Завтракты 8-де ішуіміз мүмкін. Ары қандай ішуіміз мүмкін. Мен завтракты ертемен саат 6-да ішкенде адат қылдым. 10 күн болды, бірақ бұл адат болуш қиын екен. Бирок завтракка мен эмне үчүн күнүнө эле бирдеке иче берем деп. Же ошону мен 1 жумага бөлдүм. 1 жума завтрак, моул тамактар завтрак. Моул саатта обедте, моул тамактар обед. Болбосо мен кээ бирде 2-3 ай анар жебей жүрө берет экем. 2-3 ай анарды бир көрүп калмайынча, же тойдон же базардан көрүп калып жемейинче, жебей жүрө берет. Мен ошону анарды моул жумада анар жейм, моул жумада өрүк жейм деп ушунун баарын жаздым. Мына ушунун баары ден соолукка кам көрүп экен. Биз ушинтип жашообузду бир ыркка, калкка, табиғатка салып алып жашамайынча биз көп нерсенин даамын сезбей, көп нерседен құр калып жашайт экенбиз. Муну мен сездим. Сиздер да муну уккандан кийин сиздер болушуңуздар керек. Мына адам өнүгүүнү ушундан башташ керек экен. Адам өзүн калыптандырса, анан жашоосу калыптанган экен. Армияга баргандар билет, армияда кандай калыптанасың? Эгер армиядагыдай келип туруп жашоодо иш кылсаң, анда өтө сонун жетишкендиктер болмок. Бардык жерде ушундай. Ошон үчүн калыптануу боюнча жашоону бир аз пауза кылып, өзүңүздү төртүп, калыптандырып туруп, анан кайра жашоону баштасак, ошондо биз жашоонун кадырына жетип, өзүбүздүн кадырыбызга жетип, жашоону эң сонун алып баргыдайбыз. Бул боюнча TikTok'то, Instagram'да, YouTube'да сиздер менен бөлүшүп турам. Сиздерге да жагат деген чоң ишеничтемин. Анткени мен даамын сезип баштадым. Достор, дагы айта кетчү нерсе, комментарий жазыңыздар. Катталыңыздар. Мен муну жөн айткан жокмун. Анткени ушул сиздер уккандан кийин 1 жумадан кийин мага ответтер келиш керек. Туура же туура эмес деп. Же кызыгуулар келиш керек комментарий аркылуу. Мен анан ошого кийинки жумада жооп беришим керек. Кийинки жумага мен тема дайындашым керек. Дагы алдыга жылышыбыз керек. Ошон үчүн биз комментарий жазышып, катталып, мындай живой мамиледе болушубуз керек да. Живой мамиледе болушубуз.